Mazza qilib жатат. Выпил и свободен. Урматтуу Кыргызстан Республикасынын депутаттары ошол медвытрезвитель боюнча закон кабыл алып бергилечи. Ар жерде же милиция алып кете албайт булундайларды. Мына бул жерде спиртини ичип бүгүнгө азыр бир аздан кийин топтолуп калат могул жерге. На скамейкада да жатат. Жана эле уктап атат эле. Азыр туруп кетиптир. Жатат. Нар жакта бирөөсү жатат. Ошо депутаттар, министрлер ошол кайра закон киргизгилечи, медвытрезвитель же алкаштарды мындай көрүнгөн жерде жаткан жерден алып кеткенге уруксат бар деген. Бул шаардын центринде жатып ар нерсе болуп шаарды көркүндө кетирип канча жолу айдадык, айтасаң келип алат экен кайра. Милицияны чакырдык, кайра милиция дагы алып кете албайт экен буларды. Мондай алып кете турган закон жок дейт. Распитие в общественном месте десең, бул милицияларга дагы пайда жок окшойт да булардан сындырганычы. Көңүл бурбай өтүп кетет. Бул эми жакшы көрүнүш эмес да, мындай шаарды борборуда мындай жатса алкаштар. Салам алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Ушул жерди бир нерсе кылса болбойбу? Силерди дали закон жок болуп атат. Бизде жаткан экен, атайын келип туруп. Жок, туура. Эми силер рахмат силергечи. Күнүгө ушул жерде ичет, жатат, чычат, башка это болуп атат да. Бар элечи. Акин медвытрезвитель жок мурдагыдай. Силерге дагы эле кыйын болуп атат, туура. Бирок ушул жерде постоянно бир жерде самогонбу бир нерсе сатат да. Ошону билип кылса болобу? Себеби бул жакта дайыма ичет, могул спиртти жанагысы жатат, көрүп атасыңар, э? Кел туруң, Ошо урматтуу депутаттар, бир медвытрезвитель закон чыгарып берсеңер, ошол мастар ар жерде ичип жата бербесе, ошо мас болуп, милиция кызматкерлери алып барып жаткызып кое турган закон жана кылып койсо болобу? Мына бүгүн жакшы алып кетип атат. Бирок милицияларда дагы закон жок, алып кете турган. Азыр алып кете албайт буга. Мына ар кимге тийишип, ар кимге дагы сөгүп кылып атат аны. Мына ушундай, бул бир көрүнүшү. Могул скамейкада бул жерде жатат, дайыма отурат, жатат алкаштар. Азыр бир тобу бияк кирип кетти. Мына бул жерде дагы бир могул күнүгө ичип алып жатат. Кой десең, бир нече жолу айткан могул жерде жигиттерчи. Байке, ичпе байке деп курсагын тойгозуп турат. Мына балдар келип жана кылып атат. Мына ошо шаарды ортолугунда ушундай болуп турса, жакшы көрүнөбү? Күнүгө ушул акыбал. Күнүгө ушул Ушундай бир нерсе кылбайсыңарбы? Күнүгө бакырып жатат могул жердечи. Күндө алып кетебиз, эми Апа деп эле кыйкырат. Туура, кайра келип алып атат, туура эле. Эми бала чакасы бар экен, Жок, өткөндө көргөм, жакшы кийинип, таза кийинип келет, кийин ушул акыбал кайрадан эле. Жидеден. Абар таштап келгенбиз, 3 жолчу. Ушул пятачок жаман. Алкаштарды пятачогу болуп калган, бул жакшы. Не кылса болот ушу? Вытрезвительдерди жок кылды.
Камаганга болобу буларда азыр эми? Жок да мыйзам. Туурабы? Önce birini söyleş gerek, vuruş gerek. Да. Мындай кайып болуп, любой жерде жатып алып кете албайсыңар. Alıp ketemiz bro. Жок, мындай да, алындай бир жерге чекерек алып барып койсоңор болду, үйгө алып барып койсоңор. А бирок бир чара көрө албайсыңар да. Туурабы? Алга бир мыйзам керек, туурабы? Илгери метвотрезвитель деген болчу эле. Камап 15 күн иштетип жана кылып коет эле. Ладно, ийгилик жигиттер ишиңерге.